шайыр шатланган алысқа сапараттанган қимылдап пойыз баратсаң иғылдырып көздің жаштанған Кандайсыңар балдар? Оросоңор кабыл болсун. Кантип атасыңар? Алгач өзүңөр жөнүндө өзүңөрдү тааныштырып өтсөңөр. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер. Эгер өзүм жөнүндө айта кетип турган болсом, өзүм атым Назарали. Өзүм Оштон боломун. Оштон Мунхат деген жеринен Белөрүк деген айылынан боломун. Биздин туулуп өскөн жерибиз ошол жер, бирок биздин өскөн жерибиз Бишкек шаарында жана Мраморный деген айылда ошол жакта окуп, ошол жакта эмгектенип жатты. Ата-энебиз да ошол жакта азыркы учурда да жашашат. Биздин 11 чейин ошол жерде окуганбыз. Андан тышкары өзүбүздүн кесибибизди айта кете турган болсок, билим тармагынан болсо, Кыргызстан Ислам университети деген университет бар Кыргызстанда. Ошол сен Борборлук мечиттин жанында жайгашкан. Ошол жерде ошол Ислам университетинин шарият жана араб тили факультетин бүтүргөн. Ушул азыр карантин учурунда улуу орозо күндөрүндө эмне менен алектенип атасыңар? Кантип атасыңар? Негизи эле Кудайга шүгүр, Кудай таала ушунда бардыгыбызды насип кылыптыр. Бир жерге чогултуп, мекендештерим менен дагы кошуна тууган Өзбекстандагы бир тууган мекендештерим менен дагы, алар менен дагы ошол жерде отуруп, ошол Рамазан айында убакытты туурараак пайдаланалы деген максатта балдар менен отуруп, ошол жерде бир аз тамак үйрөнүү немесин дагы өздөштүрүп, Кудайым буюрса алды Кудайым буюрса Ясиндин 1 күн кийин жаттагандар болду, бир 20 күндүн аралы болду. Андан тышкары Ясин, андан кийин Аятал Курсини жатташты. Андан тышкары кыска сүрөлөрдөн 10 сүрөнү азыр буюрса жакындап калды, буюрса эртең бир сүрөдөн 10 сүрөнү толук бүтүрөбүз. Курандан кыргыз тили эмес, балки Куран тили боюнча, араб тили боюнча ошол нерсени өздөштүрүп үйрөтүп жатышат. Жакшы дагы балдардан 2-3 күндө 2-3 бала Кудайым буюрса ошол Куранга түшөт. Ошол окуткандардан жалпы 7-8 киши болсо, анын 4-өө же болсо 3-өө Куранга түшүп, азыркы учурда Куран менен окуп, Куран менен күндө өзүнчө Рамазан айында ошол хатымдарды кылып жаткан учурлары да болду. Андан тышкары убакытты өзүбүзгө да бир аз туура пайдаланалы деп биз менен жашаган чогуу тренер байкелерибиз бар экен. Ошолор менен бир аз ошол жатканда адам уйбаш үчүн, ден соолукта караш үчүн дагы негизи эле ушул исламда дагы эң бир чоң маанилүү болгон нерсе бул ден соолук экен да. Ден соолук болсо сиз ибадат кыла алат экенбиз, же болбосо бир жакшы иштерди аткара алабыз да. Ошондуктан биз ошол ден соолукка да бир аз көңкөрүү жагынан да бир аз караштырдык. Аллага шүгүр. Анан ошолордун ичинен өзү эле мындайча комплект болуп чогулуп калыппыз. Бир англис тилин берген мугалим дагы бар экен. Ошол жерден биз ага мен арабча үйрөтөм, ал мага англисче үйрөтөт. Ошентип бири-бирибиз менен ошондо убакытты туура пайдаланганга аракет кылдык. Кудайга шүгүр, негизи балки иш менен болгондо биз ушундай жакшы бир ийгиликтерге жете албашыбыз мүмкүн эле. Кудай тааланын азыркы бизге берген коронавирус балки инсандардын бул жакшылык үчүнгө деп да кээде ойлоп кетем да. Анткени ата-эне менен отуруп, балам менен экөө ордуга баарлаша албаган күндөр болду. Же болбосо ата-эне баласына отуруп, насаатыны берип, кеңешини берип, балам ден соолугун кандай, балам окуун кандай деп бала менен пикир алыша турган убакыттар, же болбосо баланы эркелете турган убакыттар жок болуп калды эле. Бирок калуу болгону менен убакыт болбой атты эле, мүмкүнчүлүк болбой атты эле деген ойдо айтат. Бардыгыбызга насип кылып, ушу балдарыбыз менен, досторубуз менен, жакындарыбыз менен пикир алышып, ошол менен чогуу ортодон эме кылганга ушундай шарттар түзүлүп калды да. Ошондой убакыттарды туура пайдаланганга аракет кылып, азыркы учурда ошолнун үстүндө иштеп жатабыз дагы. Жакшы. Демек, карантин учурунда ошол бир квартирада жашаган балдар, баарыңар тил үйрөнүп, Куран окуганды,
sen үйрөтүп атат экенсиң, англис тилчи мугалим англис тилин үйрөтүп атат экен, спортчу агайыңар спорттун ыкмаларын үйрөтүп атат экен деги эле ушул пайдалуу өткөрүп атпсыңар, ага дагы шүгүрчүлүк келтирели деген бир жакшы оюңду айттыңар. Эми Мазырали, айтсам ушу орозодо таравих намазы окуу бул милдеттүү түрдө, мусулман эли үчүн, мусулмандар үчүн, жалпы мусулмандар үчүн ушу таравих намаздарын кантип атасыңар? Мечиттер жабык азыр, мечиттер орозого чейин эле даже жума намаздары кылсак болбой калды эле го. Таравих намаздарын кантип атасыңар? Деги эле мусулмандын эң жүрөктү демдей турган, жүрөктү дагы бекемдей турган бул мечит болсун болот экен да. Бирок азыркы учурда негизи ошол дин деле бул аябай эле динге кармап эметпестен ошол жанагы айтылган эле биринчи ден соолукту карашыбыз керек экен да. Ошондуктан белгилүү себептер менен ошол өзүңүз билгендей коронавирустун айынан ошол мечиттерге бир аз коопсуздук иретинде балки мусулмандарга жанагындай бир мечиттерди жаап коюу эмес, балки ошолордун гана ден соолугун көзөмөлдөө үчүн гана ошол нерсе жабылган. Бирок пайгамбарыбыздын ошол эмелеринде эң өзгөчө башка пайгамбарларга өзгөчө кылып берген пайгамбарыбыз алейхисалам үммөтүнө Аллах Тааладан ушундай жер жүзүчүлөр үчүн ушундай мечиттер неме кылганда, ошондуктан кайсыл жерде болбосун намазыбызды окусак, ибадатыбызды кылсак, ал деле бир чоң бир сооптурго же болбосо бир ийгиликтерге жете турган бир жайлар деп эсептесек болот да. Кээде сапарда болсоңуз, сапарда намаз окусаңыз болот, самолетто болсо, самолетто да намаз окуса болот да. Ниетке караша да, баардык нерсе ушул неме кылсак жакшы болот. Анан биз азыркы учурда мечитке бара албайбыз, бирок өзүбүз 6-7 киши бир комнатада жашаганга байланыштуу ошол жерде өзүбүз эле ошол жамаат менен чогулушуп, Куран билген туугандарыбыз таянтты өтүп берип, ошол зикирлерди кылып, ошондой ибадаттарды кылып, ошондой убакытты ошол таравихти да калтырбастан, Рамазандын ошондой сонун алып калайлы деп бир аз колдон келишинче аракет кылышабыз. Бирок албетте дуа кылып атабыз, ошо мечиттер ачылып, ошого бир эле инсан жүрөктөрүн дагы да бекемдеп, ошол устаздарыбыздын илимдүү, билимдүү, ошол мусулман бир туугандарыбыздын артынан намаз кылышат деген баардыгыбыз эле ошол тилек максаттарыбыз бар. Кудай Таала ошол баардык тилектерибизди, ошол жакшы ниеттерибиз кабыл кылган болсун. Алла разы болсун, сурооңуз да аябай жакшы. Ошол азыркы учурдагы кээ бир мекендештерге, кээ бир туугандарга бир аз айта кетсек болот. Эч неме кылбастан үйүңүздөрдө деле таравих намаздарды окусаңыздар болот. Ошол пешиндин 4 рекет сүннөтүн кандай окусаңыздар, ошондой эле кылып окусаңыздар боло берет. Анан жанагы ар бир рекеттин аралыгында Субхана дил мулки вал малакут деген бир тасбихат бар да. Ошону кааласаңыздар айтсаңыздар да болот, айтпасаңыздар да болот. Бирок шарт кылынбайт. Эң шарт кыла турган нерсеси ошол главный негизги намазын окусаңыздар болду. Балки ал тасбихаттын негизги максаты бир аз эс алуу же болбосо тыныбоо деген максатта да. Аны окусаңыздар, жаттап койсоңуздар абдан жакшы, ошону кошуп айтсаңыздар сооптуураак болот. Бирок эгер билбесеңиздер, анын жана пешиндин 4 рекет сүннөтүн кандай окусаңыздар, ошонун 5 жолу окусаңыз 20 рекет болот. Ошол менен баардык нерсе ошол ниетке жараша, ниетке байланыштуу экен да. Ошондуктан ошентип намаз окусаңыздар да болот. Рахмат, жакшы. Эми Мырза, Маryam, мына мусулман мамлекетинде жашап иштеп жүрөбүз. Мына чоң-чоң соода борборлорунда азандын үнү орозо маал эмес, ушул Кудайдын куттуу күнү жаңырат. Мына бул жашаган квартираларыбыздын эле жанында мечиттер бар. Уктап жатканыбызда, эртең менен ойгонгонубузда ушул 5 маал азан үнү кулагыбызга жаңырат. Ошондо ушу кандай сезимдер пайда болот да силерде ошол жөнүндө? Кандай сезим пайда болот сенде мисалы үчүн? Менде чын айтсам азан болгондо uyquga качып кетет да, эсте утуп алсам, намаз убакыты келип калып койду. Анткени мен чын айтсам намаз жаңыра баштадым. Үйрөнүп, бул жактан сабак алып, күн сайын сабак аласың. Уже жумадан ашык окуп калгандан кийин уже жүрөгүмдө нерсе пайда болот экен да. Мындай азан болгондо таксы эсиме түшөт да. Кой, намаз депчи. Намаз деп. Анткени буга чейин уктап алсам да койгочу, намаз оку, намаз депчи. Бул жок болбаса азан болгондо ушул эсиме түшүп кетет. Намаз. Ошентип намаз окуйбуз. Алла разы болсун. Негизи эле ушу биздин чоң жашагандардан жакшы ихластуу балдар да көп.
негизи адамда биринчи ыхлас болуш керек экен да, бир нерсени үйрөнүшүн же болбосо бир намазга жыгылышында адамдын жүрөгүндө бир аз болсо дагы жүрөгүндө иман болсо ошол жыгылат экен да. Кудай таала терип алып туруп өзүнүн ибадатка намазга жыгылтып коет экен да. Белгилер баарыбыз деле жүрөгүбүздө ниетибиз бар, бирок Кудай таала терилген инсан болсоң гана ошол намазга окуй аласың деген сөз экен да. Кудай таала насип кылган экен, мына ушул Рамазан айында берекелүү айда ушул Куран окуп, намаздарды окуп толукташып атат да. Aynen sen de balam, sen şu Müslüman memlekette şu yakında ne geldin de sen bu kadar karşılaştın. Kanday sözler oldu da sende? Келгенде жеңилдик болду. Айтып кеткенде сен жаман адамдан караганда жакын адамга жакын болдум. Көп нерсени билбеген нерсени айтып жатышты. Кайсы жолго түшсөм оң болот, кайсы нерсени кылсам туура жол болот. Кээде керектүү нерсе эмес ал жатсам дагы айтышат да, бул сага эмне кыласың, эмне жактан колдоносуң деп ошол жактан. Куламда азыр жаман тек жанымда өзүмө ишеничтүү, калп айтпаган адамдардын бирине түшкөнүмчү. Maksat koyu bilgen ha, ошол максатты көздөй жүргөн балдарга туура келип калды. Бул деле Кудайдын сага болгон түздүгү, ой жакшылыгы. Өзүн өткөн, көргөн нерсени айтып жатышты да, билген. Калган сабагын мен алып жаттым. Рахмат, жакшы экен. Назарали ушу балдарым, кыргыз элинде мындай деген сөз бар да. Ниет түзөлсө, оюң оңолот дейт да. Оюң түзөлсө, сөзүң оңолот дейт. Сөзүң түзөлсө, адатың оңолот. Адатың оңолсо, адатың түзөлсө, тагдырың оңолот дейт да. Эми назарали ушул ниет, ой, тагдыр маселеси ушул ислам түшүнүгүндө, ошо диний көз карашың менен айтып берсең ушул эмелерге. Жакшы болду. Негизи эле ушул Курандан кийин келе эң бир бизге кулак болуп келе турган, биздин кармана турган далилибиз бул хадис экен да. Биринчи биз өкүм ала турган болсок Куранды карайбыз. Курандан болсо хадиске карайбыз да. Ошол хадистин дегеле хадистин эң башталышында куттуу бир хадис бар. Ошол хадис ар бир амалыбыз ниетибизге жараша болот дейт. Караңыздар, жанагы кыргыздын макалына төрт келген ушул хадис да ушундай экен да. Хадистин биринчи эле башталышы адамдын ошол баардык кылган амалы ошол ниетинен экен да. Карасаңыздар, ошол хадисти ачып окуп баштаганда эле балки ошол биринчи ниетиңиз болмос, балки кандай иретте, кандай неме кылып атасыз деп ошол ниетке байланыштуу экен да. Ошондуктан намазга кириштерден да алдында карасаңыздар, биринчи жүзүмдү кыблага бурдум, Алланын расулу үчүн ошол багамат намазын эки фарз намаз окудум деп туруп, эң маанилүү болгон нерсе карасаңыздар ниет экен да. Анда ниет кылып, анан ниет менен намазга кирет экенбиз да. Анан ошол ниет же болбосо саламдашуу аябай бир чоң бир маанилүү нерселердин бирине кирет экен. Ошол ниетиңизге жараша адам бир ийгиликке же болбосо өзү көздөгөн бир жакшылыгына жетет экен. Кудай таала ошол ниетине жараша Аллах таала ошол ишини жеңилдетип, ошол жакшы ниет кылса жакшы ниетке жеткизип коет экен. Анан пайгамбарыбызда бир куттуу хадис бар. Эгер де бир пенде бир жакшы ишти ниет кылды дейт. Балки ошол ниет ишине жетпей калды дейт, бирок ошонун соогун алды дейт. Карасаңыздар, ал сооптуу амалды аткара албай калды белгилүү бир себептер менен, бирок ошол мисалы үчүн мен бир көпүрө салып берейин, айылым амалып болгон болсо, мисалы үчүн деп ниет кылсам, бирок кандайдыр себептер менен балки мен ошол ниетимди аткара албакчымын, бирок ошол сизге Аллах таала ошол соогун берип коет дейт. Эмне үчүн сиз чын жүрөктөн ниет кылганыңыз үчүн дейт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жана жакын достор, жашта ошол биринчи дегеле бир алдыга план койгондо же максат койгондо жакшы ниеттерди, жакшылыктын үстүндө бир ниет кылсак, анан ошол чоң апаларыбыздын, чоң апаларыбыздын жакшы дуаларын алсак, жакшы баталарын алсак, чоң бир ийгиликке жетишебиз. Анткени пайгамбарыбыз хадисинде айтат, эң бир кабыл болуучу дуалардын бири эненин болбосо атанын балага кылган дуасы экен да. Ошондуктан сиздерден көбүнчө биз дуаңыздарга, батаңыздарга муктажбыз да. Биздин пенденин ийгиликке жетиши, баланын ийгиликке жетиши ошол эненин, атанын дуанын артында экен да. Биз монтип эле келип калып эле дубай кылып берген жокпуз да. Ошол бизге ушинтип берип калышыбыздын себеби дагы энемиздин
ушундай бир Кудай Таала өзүбүздүн рызкыбызды таап жей турган жерди ушул жер кылып турду. Ошондуктан баарыбыздарга ошо ата-энебиздердин дуасын алып, ошол жакшы ниеттерди Аллага коюп, буюрса Кыргызстанга барганда да ата-энеме мындай жакшылык кыламын, жакындарыма мындай жакшылык кыламын деп жакшы ниеттерди коюп, келечекте жакшы бир дагы иштерди аткарып, жакшылыктарды кылам деп ниет кылсаңыздар, Кудай Таала ошол ниеттериңизди баардыгына жеткизет. Тагдырга жазылат. Ниетке байланыштуу да. Рахмат, аябай жакшы. Мына Дубайда, эми мусулман мамлекетинде жашап иштеп калдык балдарым. Дубайдын кайсы аэропортунан кайсы жакка учпагын биринчи ушул дуа окулат да. Ошол бул демек бир эреже катары эле, бул сөзсүз түрдө окулчу бир учуудагы эң негизги эрежелердин сап башында эле ушул мусапырга ийгилик, ак жол каалап дуа окулат. Мен дагы ошо кээ бир учурларда учканга туура келип калат, ошондо айтам да ичименчи, демек буларда эреже, бул мусулман мамлекет болгон үчүн сөзсүз түрдө окулуш керек. Ар бир жүргүнчүдүн жүрөгүнүн түпкүрүндө эсен аман Аллах каалап көздөгөн жериме жете алайын. Бул дагы эң бир жакшы эске алуу. Негизи Кудай Таала да Куранда эскерип ошо сапар кылуучулар болсо, ошол дуаны окусаңыздар деп Субханаллази саххарна лахада ва ма кунна нухмин ва инна иля раббина ламунқалибун деп келет. Машинелерде болсо, ар бир сапарга чыкканыңыздарда дейт, ошол дуаны окуп койсоңуздар жакшы дейт. Эгер бул дуаны билбегендерге дагы андан дагы кереметтүү бир аят бар, Аят Курси деген. Ошону 2 жолу же болбосо 3 жолу окуп койсоңуздар, Кудай Таала негизи Аят Курси коргон деп айтылат экен. Сүрөлөрдүн султаны дегендей Аят Курси окуп койсоңуздар, Кудай Таала ошол сапарыңыздарды берекелүү болот. Саламатта барып, саламатта кайра кайтышыңыздарга да ошондой Кудай Тааланын бир аятын окуу менен бир кепилдик аласыздар деген максатта да ошол дуаларды окусаңыздар да жакшы болот. Рахмат. Жакшы. Эми ушул кыргыздын тарбиясында деги эле мусулманчылыкта шүгүрчүлүк деген түшүнүк бар. Бүгүнкү күнүңө шүгүр келди. Бүгүн таң намазына ойгонгонуңа, бүгүнкү күндүн чыкканын көргөнүңө, деги эле жашап жатканыңа шүгүр деп шүгүрчүлүк келтирүү жөнүндө кандайча ойлорду айтат элеңер да? Негизи Кудай Таала аябай бир маанилүү же болбосо бир көйгөйлүү болот, инсанга болгон аябай бир маанилүү нерселерди Кур'ан-ы Керимде баса белгилеп айтып берет да. Кур'ан-ы Керимде сазбилла fa in shakartum la yazidannakum деген аят бар да. Бул айтат, эгер сен шүгүр кылсаң, мен сага дагы көбөйтүп берем дейт. Караңыздар, азыр биз бул абалыбызга балки Кудай Таалага нааразы болбосун, балки шүгүр айта турган учурубуз деп айткандан болот да. Кудайды эстей албай аткандар, Кудайды эстегендер көп. Анткени үйдө отуруп, балки жумуш менен Кур'ан окуй албай калгандар ошону делет. Балки жумуш убактысы жетишпей, намазга көбүрөөк убакыт берип, же болбосо каза намаздарын болсо, же болбосо ата-энеси менен отуруп пикир алышууга, жакындар менен, достор менен ошондой бир ортодо бир жылуу мамиле кыла турган убакыттар жетишпей атса, балки Кудай Таала ошол учурда бизге ушул жакшылыкты берди дейбиз да. Ошон үчүн Кудай Таала шүгүр келтирсек, балки биздин абалыбызды дагы жакшыртып, дагы оңдойт дейм да. Анткени ошол Кудай Тааланын кудурети, Кудай Тааланын күчү экенин карасаңыздар, мен деген бай мамлекеттер акчанын күчү менен баардык нерсе кылам деген инсандар дагы Кудай Тааланын буйругунан эч качып кутула албайт экен деп карасаңыздар, ошол эле бай мамлекеттердин бири дагы ошол коронавирустун айынан эч кандай бир алдыга жылышчу артынан болбой Кудай Тааланын буйругу менен кайран кетип атат да. Демек Кудай Таала бизге ушундай алтындай болгон убакытта азыр бериптир, мага ибадатты калгыла, Кур'ан окугула, Кур'ан үйрөнүп калгыла, ата-энеңер менен пикир алышып, ата-энеңер менен жылуу сүйлөшүп, ата-энеңерге кызмат кылып калгыла, балки тирүүсүндө деген максатта ошондой балки ушундай нерселерди берди деп ойлоп кетем да. Бирок эми Кудай Тааланын жакшылыгы кантсе дагы көп адамдар менен отуруп, балки сүйлөшпөгөн адамдар менен сүйлөшүп, таанышып, эме кылып калат экенсиң, анан шүгүр келтирейли. Шүгүр келтирсе Кудай Таала дагы да көбөйтүп берет.
Анан мына ушундай кырда учурда урматтуу мекендештер, урматтуу достор, мигрант жаштары ошол кыйналып жаткан кээ бир мекендештерибиз бар. Ошолорго колдон келишиңизче же жардам берип болсо дагы ушундай кайрымдуулук иштерди кылсаңыздар деп отурам Рамазан айында. Анткени ким бир жакшылык кылса, мен ага аны көбөйтүп берем дейт да. Мен бир таң калыштуу нерсеси да, сизге да бир таң калышуу. Кудай Таала эмне үчүн жөн эле мындай нерсени берип койбойт деген суроо келет экен да. Кудай Таала мынча эле бир нерсени берип неме кылса, адамдын биздин ыйманыбыз даяр эмес экен да, бир нерсе мындай эле незаш эле келип калса келе берет деген жүрөгүбүз даяр эмес экен нерсени кабыл алганга. Ошон үчүн Кудай Таала айтат, силер мага бир жакшы иш кылгыла, мен силерге 10 эсе кылып көбөйтүп берем деп атат да. Сиз мындай кылып туруп бир алманы бере турган болсо, Кудай Таала ошону 10 эсе кылып көбөйтүп берет экен да. Ошол бир мунун берүүнүн себеби аркылуу дейт да. Ошону берсең анан ыйманыбыз ошондо көтөрө алат деген сөз экен да. Ошондуктан жакшылык иштерди көбүрөөк кылсак, балки бизден ошол биздин рызкыбыз азайбасын, тескерисинче рызкыбыз дагы да көбөйөт. Алла разы болсун, кээ бир мекендештерибизди, жаштарыбызды бир аз окуп, пикирлешип, кээде таанышып кылсак, көптөгөн кайрымдуу жана жакшы иштерди кылып жаткандар бар экен. Ошол Кыргызстанга кете албагандарга ошол белет жагынан жардамдашып, ошол азыркы учурда мына группаларыбыз дагы жакшы иштеп жатат. Дубайдагы кыргыздар деген дагы бир эки кыргыз үйөй, Дубайдагы үйөй да бир эки группалар бар. Көптөгөн дагы элдерге кайрымдуулук иштерди неме кылып, ошолордун жатаканасы жок болсо, ошолор жатаканаларга чейин камсыз кылып, тамак ашат. Анткени азыркы учурда көп эле айлыгын ала элек да. Көп эле мындай жумуштан айдалып калгандар бар. Ошону туура түшүнүп, туура неме кабыл алганга мекендештерге, жакын досторго, Дубайдагы жаштарга рахмат айтып, ошол кылган жакшылыктарыбызды Кудай Таала дагы да эселентип, анын соолуктарын дагы да көбөйтүп берген болсун. Рахмат. Эми ким Назарали Нурислам, ушул силер менен эле иштеп, силер эле жашаган жатаканаларда жашап турабы? Жүрүп жакында умра ажылга, кичи ажылык сапарларга барып келген досторуңар дагы бар. Аларды мен да таанып калдым. Бүгүн чакырып, силер менен чакырайын деп чакырсам, сменада болуп калышты, жумушта болуп калышты. Ошол балдар кантип барышты? Кандай кыйынчылыктар, же келгенден кийин алар кандай ойлорду айтып берди сага да? Кандай сезимдер ошолорду айтып берсең? Негизи биз бир эки ушул чогуу иштеген балдарыбыз менен Нурислам, Нурсултанбек, Изатулла ошол балдар менен ниет кылып, ошол умрага барайын деп ниет кылып жүрдүк да. Ушул май айында буюрса ошол деп отпускаларыбыз ошол баарыбыз бир күнгө неме кылып, ушундай неме кылдык. Баралы деп ниет кылдык. Анан арабыздан Изат дагы биз бир аз кечирим болуп калып, умрага кетип атасыздар, мен да барышым керек деп, анан бир эки күндөр дагы жолугуп калсам, аябай элгире болуп, мен барышым керек. Негедир көңүлүм тартып атат, түшүмөшем кирип чыгып атат, ушундай неме болуп атам, ушунчалык деп жумушунан отпускандан эмес дагы мүмкүндүк сурайм да мен барып келем дейт. Мен барса барат болуп, күтпөй эле барып келе калайын. Алдыгыраак барып келейин деп, бирок Кудай Таала ошол ниетине жараша, жана башында айтылгандай эле ниетке жараша экен да бардык нерсе. Анан бир үмүт деген дагы бир инибизге жолугуп, ошол экөө умра сапарына барып келишти. Бирок биз да ниет кылдык эле, бирок ушул вирустун айынан дагы балки кандай бир себептин айынан ушуна бара албай калдык. Бирок аябай жакшы мындай ниет кылып, бекем неме кылган экен. Изат инибиз дагы ошол умрага барып келип калды. Анан умрага баргандан кийин жакшы кандай таасирлер болду деп ортодо бир аз маек кылып пикир алыштык. Негизи эле умра Кудай Таала эң берекелүү жерлердин бири экен да. Анан азыркы мекендештерге аябай бир сунуштай турган нерсе болду. Анткени Кыргызстандан барып умрага барып келиш аябай бир чөнтөк жагынан болсун, башка жагынан болсун бир аз көйгөй жаратышы мүмкүн да. Дубайда жүрүп, мына 1200-1300 дирхамдын тегерегинде ошол умрага барып келсеңиздер болот экен. 1,5 тегерегиндечи. Аны үчүн Дубайдын резидент визасы болуш керек да. Резидент визасы менен барганга болбойт. Ошол бул жакта бир медикалдан өтөткөнсүздөр дагы ошол жерден умрага жөнөткөнү менен бирге ошол
акчалай жагын эмне кылсаңыздар автобус менен же болбосо самолет менен барып келсеңиздер болот экен. Аралыгы бир 10 күндүн жетпей 8-9 күндүн аралыгында барып келсеңиздер да болот экен. Айтайын дегенин аралыгы да жакын, чөнтөк жагына дагы, акча жагынан дагы жакын. Анан климаты деле ошо Дубайга окшош. Турист абалы деле аба көрүп калган деле погода болсо барып ошондой бир ибадаттарды же болбосо бир дуаларды кылып келсек да бир чоң бир ийгилик жаратып келсек болот экен да ал жака барыпчы. Рахмат балдарым. Келер мени эне катары ушу силердин ата-энеңердин тең тушу катары ушу жаштарды көрүп көп нерселер кубандырат да. Биринчиден ушул дүйнөдөгү мен деген өнүккөн маданияты өнүккөн, архитектурасы ар тараптан өнүккөн мамлекетте өз жолуңарды таап иштеп жаткандыгыңар. Англис тилинде так сүйлөп, ошо дүйнөдөгү жаштар менен тең тайлашып, ырыскы талашып, наныңарды таап жеп атканыңар сүйүндүрөт. Анан мына аябай жакшы маек болду. Биздин муңга караганда бир топ мына араб тилин үйрөнүп атасыңар. Мына Куран жөнүндө, мына бул ажы, умра дегеле бир сонун немелерди эрте түшүнүп алганда да, эрте түшүнүп, чагып, иликтеп бизге түшүндүрүп берип атканыңар бул дагы өтө кубандырат. Биздин кыргыз жаштары ар тараптан кайсы багытта иштебесин, өз багытында жакшы иштеп аткан кыздар, балдар бар. Нафера эми ушу азыр Кыргызстанда отуруп эмне кылсам экен деп баш каткан өзүңөр теңдүү балдар, кыздар, балким силерден улуу, силерден жаш кыздар, балдарга, кыргыз жаштарына эмне деп айтар элең да сен? Негизи азыркы эле учурда эң бир маанилүү боло турган нерсе адамга чыдамай үйрөнүк. Бизге Кыргызстанда жүрсөң машина сүзүп кетсең бир неме болсо бул жерде сори дейт да, жанагы өзүң сүзүп алсаң да бирөөнүн кечирим сурайсың да. Негизи ошол жакшы маданиятты алсак болот экен да. Ошондуктан ошол биринчи адам менен пикир алышууну communication деп коет, ошол жагын анан тилди дагы бир аз өндүрүп, тилиңиз эле өсө турган болсо жакшы жумуштарга орношосуз. Канча тилиңиз жакшы болсо, сиз ошончо жакшы айлыктарга, ошончо сый урматка, ошончо жакшы ийгиликтерди жарата алат экенсиз. Бир нерселерди түшүндүрүп, адамдар менен пикир алышып, адамдар менен таанышып, алардын маданиятын үйрөнө алат экенсиз. Ошондуктан тилди үйрөнүңүздөр. Ошон жеке эле англис тили менен чектелбесем, балки ошол Кытай тилин үйрөнсөк болот. Кытай тилинде аябай өнүгүп келе жаткан учуру жана Кытай тилин жакшы билсең, бул жакта башка мамлекеттерде жумуш табуу ыңгайлуу, анан немец тилин үйрөнсөк да жакшы экен. Анан дагы айта турган нерсе азыркы негизи эволюция боло тургандай бир ушундай бир интернет аябай өнүгүп, ушундай IT тармагы аябай бат өнүгүп жатат. Биз дагы ушундай бир ниетте жүрөбүз. Буюрса IT тармагынан да үйрөнүп, IT тармагынан да көп иштерди жасасак болот экен да. Азыр мындайча айтканда баягы чолок болуп калат экенсиң, IT тармагын билбесеңчи, бир нерсени жазайын дейткенсиң, бир нерселерди бир азыр компьютер менен иштеше турган убакыт келип калыптыр да. Ошондуктан ошол IT тармагында да көп өстүрө турган болсоңуздар, Кудай буюрса сиздерге жумуш дагы, айлык дагы, жакшы комфорт дагы ошол тилиңизде IT тармагы, анан өзүңүздөрдүн алып жүрүү маданиятыңыздарды өстүрсөңүздөр, бир чоң бир ийгиликтерди жарата аласыздар. Ата-энеңиздер сиздер менен сыймыктана турган бир жаштардан боло аласыздар деп сиздерге бир айта кете турган бир аз сунушубуз, же болбосо насыйхатыбыз деп айтсак да болот. Рахмат. Эми кара, эми мындай да. Дубайда туура англис тилин үйрөнгүлө, араб тилин үйрөнгүлө, жакшы IT жагынан иштеп. Акырында эмне болот анан? Акчаны топтоп эле Кыргызстанга кетебизби же ушул жактан эле вилла алып, особняк салып калып калабыз? Эмне ушул тил үйрөнүп жакшы мындай жеткендеги максат эмнеде? Оюңарды айткылачы. Негизи эле ар бир эле мекендештердин, ар бир эле кыргыз атуулунун өз жерине барып, өз жеринде эмгектенип, 20 жыл, 30 жыл жашасын чет мамлекетинде.
баары бир күн бир кайтып келебиз же кайтып кетебиз деген бир ниеттейбиз да. Кудай буюрса мамлекетибизге балким мамлекетте жакшы салым кошо албасак, бул жактан жакшы иштеп, эмгектенип, тажрыйба топтоп, мамлекетибизге акчалай жагынан болсун, тажрыйба тармагынан болсун, көптөгөн салымдарды коштук болот. Бул жерде көптөгөн жакшы улуу муун байкелер менен отуруп, 10 жыл, 15 жылдан бери иштеп жүргөн байкелер менен отуруп пикир алышабыз. Алар менен ушундай бир сонун инсан кычакасап байкелер бар. Ушундай мамлекетке, элине, жерине ушундай айлыгы 20 миң болсо дагы мындай менин ушундай бир 15 миң болсун, канча миң болсун кээде ушундай бир шарт түзүп берсе мамлекетке ушунчалык бир кызмат кылат элем деген мекендештер, атуулар менен отуруп пикир алышканбыз да. Ушундай четке чыккандан кийин мекенди сүйүүнү үйрөнөт экенсиң. Баягы үйдө жүргөндө билбейсиң, сыртка чыгып бир эме кылгандан кийин өзүңдүн мекениңдин кадырын, ата-энеңдин кадырын, жакындарыңдын кадырын ошондо билет экенсиң да. Ошого айтарым, балки кайсыл жерде болбойлу, мекенибизге, элибизди сүйсөк, ошого салымыбызды коштук, деги эле ар дайым жүрөбүз да, ошо мекенге кызмат кылуу деген ниет болсо, Кудай буюрса албетте биздин мамлекетибиз дагы бир чоң ийгиликтерди жаратып, балки ушул Дубайдагылар Кыргызстанга барып иштеп кала турганда бир шарттарды түзүшүбүз керек деген ниетте жүрөбүз. Буюрса иншалла Кудай таала ошол ниеттерибизди кабыл кылган болсун. Жакшы, рахмат. Өтө кызыктуу маек болду. Назарали. Балдарым, ишиңерге ийгилик. Ак жол каалайм. Каерде болбогула. Ошо Кыргыздын жигиттери болуп да. Кыран жигиттеринен болуп ишиңерге ийгилик каалайм. Ак жол эсен аман жетип алып. Сизге да чоң рахмат. Ушул жакшы ишти баштап, балки ушул сиздин ушул каналыңыз аркылуу көптөгөн адамдар жакшы насаат тааним алса деп тилектеш ниетте кетебиз. Буюрса анан сизди көргөндө негизи эле Дубайдагы мекендештер барды, өзүнүн апасын көргөндө, өзүнүн энесин көргөндө бизге да ошондой бир сезимдерди пайда кылган. Сизге Алла ыраазы болсун. Ар дайым өзүңүздүн дуаңызды берип, жана умрага барып келген бир туугандарыбыз болсо да, Дубайга умрага барса дагы келсе дагы эженин дуасын алып, атасын алып келишет. Негизи эле ошол эне алыста болсо да, ата эне алыста, сиз биздин мекендештерге эне катары өзүңүздүн кызматыңызды өтөп жатасыз. Сизге чоң рахмат. Көптөгөн мекендештерге жардам беретинде эме болгонуңарызды угуп жүрөбүз. Алла ыраазы болсун. Ушундай жакшылыктын үстүнө бизди баардыгыбыз бириктирип, мекенибизге, элибизге болгон кызматты дагы да кыла берсек, ушул дагы да ынтымакты бириктирсек, тилди немелерди өстүрүп, дагы элибизге, жерибизге кызматты кылсак деп баарыңыздарга жакшы тилек ниеттерибизди айта кетсек, Алла ыраазы болсун. Баарыңыздардан дагы туткан орозоңуздар кабыл кылган болсо, кылган жакшылыктарыңыз кабыл кылган болсун. Алла таала сиздерди акыретте өзүнүн бейиши менен сүйүнчүлөгөн болсун. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.